Мына бизде Кыргызда чоң энендеги роль абдан күчтүү да. Мына чоң эненин колунан тарбиялаган жигиттердин көпчүлүгү мыкты экенин чыгып жүрөм да. Мана мен дагы ошо чоң энем өтүп кеткен чейин ошо кишинин колунан өстүм да. Кадый деген киши абдан мыкты, тың. Анан ошо баа кезде, кыйын кезде, ачкач кезде ушу тамактар даярлап, эркелетип окууга жиберип, ошо чоң эненин берген таасири ушул убакка чейин менде туруп атат. Эң башта чоң энемден болду. Анан кийин апама келдим. Анан ошо чоң энем эрте эле бир 67 жашта агестеме карып калыптыр дечи, өтүп кетти. Эки өпкөсүнө суук тийсе эле ооруп жатып эле суу ичип эле айтты, мен кетишим керек. Мен азыр ушу 60-тан ашып калганда өтүп кетсем, уулум, менин атам жалгыз эле эркек уул болчу Аким ага. Мен Аким дечи, Аким уулума тийип ушундай немелер болчу. Мен айыгып кетсем, анда Аким атама, уулума зыян тийип калат. Мен мынча болду жашадым, кетиш керек деп эле өзүн өзү көндүрүп атып эле мен ушу маңдайында отурдум. Анан бир маалда отурсам айтты, мен жакшы өлчү аябай. Жамике деди, мен өлүп калсам сен эмне болосуң? Мен бакырып ийиптирмин. Бакырып ийсем кайра сооротуп, бирок ошонун эртеси таңга жок анан өтүп кетти. Шык этип өтүп кетти. Анан ошо кишинин тажрыйбасын ушул убакка чейин мен унута албайм да. Анан кийин эми аталарга келсек, эмнегедир илгерки замандын жакшы жактарын айтсак, ошо кезде айылдарда аксакалдар бир көрктүү болор эле. Сакалы жайнаган, азыраак сүйлөп, көп ойлонткан, бир анда санда сөз айткан нарктуу кишилер эле да ушу эмнегедир айылга барганда булардан өрнөк алчу элек. Тилекке каршы азыр ушуну эске алыш керек, бизге да тиешелүү аксакалдарга. Айылдагы аксакалдар ошолорду ошондой сапаттуулар азыр аз көрүп калдым да. Үгүткө барганда эле бир эки эле кишинен баягы илгери сагынам да. Кайда баягы аксакалдуу, саламаттуу кишилер деп, ушундай чөт айылдарда аксакал илгектей аксакалдар азайып баратат да. Ошого көңүл буруш керек. Анан